Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Биз бүгүн биология сабагынан хордалуулар тиби баш сөөксүздөр типчесинин өкүлү ланцетниктин сырткы жана ички түзүлүшү, көбөйүшү, тиричилиги деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабакта хордалуулар тибине кирген жаныбарлар, алардын сырткы жана ички түзүлүшү, көбөйүшү, тиричилиги жөнүндө билип аласыңар. Ланцетниктин башка жаныбарлардан айырмаланган өзгөчөлүктөрүн табасыңар. Ажипок схемасынын негизинде теманы терең өздөштүрөсүңөр. Хордалуулар тибине кирүүчү жаныбарлар баардык тиричилик чөйрөлөрүн майырлашат. Мисалы, сууну, кургактыкты, жер, абаны мекендешет. Хорда бул дененин башынан койрук бөлүгүнө чейин созулган нык ийилгич өзөкчө. Ал денени туруктуу абалда кармап турат. Хорда сырт жагынан жабуучу ткань менен капталып, ич жагындагы күңдөйчү суюктукка толгон. Ошондуктан ал солкулдак, серпилгич болот. Хорда бул ички скелеттин кызматын аткарат. Хордалуулар тиби 3 типчеге бөлүнөт. Биринчи баш сөөксүздөр типчеси, экинчи баш сөөктүүлөр типчеси, үчүнчү личинка хордалуулар же челдүүлөр типчеси. Балдар, баш сөөксүздөр типчесине бир гана ланцетниктер кирет. Ланцетниктер классынын негизги өкүлү бул кадимки ланцетник болуп саналат. Баш сөөксүздөр типчесине кирген жаныбарлар океан, деңиздердин түбүндө жашайт. Түзүлүшү жөнөкөй, дене формасы балык сымал. Ланцетниктин баш сөөгү болбойт, анткени анын баш мээси жок. Ушул белгиси боюнча баш сөөксүздөр типчесине кирет. Ланцетниктер тропик жана мээлүүн зоналардын Атлантика, Тынч, Индия жана башка океандарында, Жапон, Кара деңиздерде кездешет. Анча терең эмес, түбү таза, ири кумдуу, кычкылтеги көп, азыкка бай жерлерди мекендешет. Кумга кирип алып тиричилигин өткөрүшөт. Ланцетниктин денесинин узундугу 8 см. Акыш түстөгү, капталдыктары кууш келген жаныбар. Анын курсак жагы жазы, койрук жагы ичкерээк келет. Денеси тери каптоо менен капталып, сыртында бир клеткалуу эпителий катмары бар. Эпидермистин астында жука бириктиргич ткандардын катмары жайгашкан. Ланцетниктин скелети. Ланцетниктин скелетинин кызматын бул хордасы аткарат балдар. Ланцетниктин денесинин арка жагында жайгашкан ал хордасы башынан баштап куйругуна чейин узунунан созулуп жайгашкан. Хордасы өмүр бою сакталат. Бул ички скелеттин кызматын аткарат. Баш сөөгү болбойт. Булчуңдары. Теринин алдында булчуңдар жайгашып, ал дененин жон жана койрук жактарында жакшы өөрчүгөн. Булчуңдардын жардамы менен денесин кыймылдатат. Куйрук булчуңдары денесин алдыга түртүп, кумду жиреп, ичине кирүүгө мааниси чоң. Ланцетниктин тамак сиңирүү жана дем алуу системасы. Ланцетниктер суудагы бир клеткалуу өсүмдүктөр жана жаныбарлар менен азыктанышат. Оозу тинтүүрлөр менен курчалган. Оозунун тинтүүрлөрү айдаган суу жана азыгы кулкунга келет балдар. Кулкундун үстү жагында түктүү эпителий, ал эми төмөн жагында былжыр бөлүп чыгаруучу клеткалар жайгашкан. Азыгы кулкундун түп жагына чогулат дагы, былжырлар менен биригип, ичеги өтөт дагы, андан сиңирилип, иштетилип, сиңбей калган калдыктар арткы тешик аркылуу сыртка чыгарылат. Дем алуусу болсо, кулкундун керегесинде көптөгөн кыйгач жаткан бакалоор жылчыкчалары жайгашкан. Ушул бакалоор жылчыкчаларында кан тамырлар жиш болот. Бакалоор жылчыкчалары бакалоор жанындагы күңдөйгө ачылат. Бакалоор күңдөйүнүн тешиги сыртка ачылат.
Бакалоору сыртынан тери күчтөрү менен жабылган, ал сууда эриген кычкылтек менен дем алат. Лансетниктин кан айлануу системасы. Лансетниктин кан айлануу системасы туюк, жүрөгү жок, каны түссүз болот. Бул жерде денесинин чогулган көмүр кычкыл газына байыган вена каны курсак кан тамырына куюлат. Андан бакалоор тосмолорго келет. Бул жерде газ алмашуу процесси жүрөт балдар. Кычкылтекке байыган артерия каны кан тамырлар менен арка кан тамырларына куюлат дагы денеге тарайт. Вена кан тамырлары аркылуу канды дененин алды жана арт жактарынан чогултуп, курсак кан тамырына куят. Нерв системасы. Лансетниктин баш бөлүгү мээси өрчүгөн эмес. Хорданын үстүндө нерв түтүгү жана андан чыккан нерв тарамдары жайгашкан. Нерв түтүгүнүн капталдарында жарык сезүүчү клеткалары бар. Денесинде туюу клеткалары жайгашкан. Жарыктан качышат. Көрүү, угуу органдары жок. Көбөйүүсү. Бул лансетниктер айрым жыныстуу жаныбарлар. Булар негизинен жылдын жылуу мезгилдеринде көбөйүшөт. Көбөйүү мезгилинде чоң топторго биригишип, жумуртка клеткаларын жана эркектик суюктуктарын сууга чачышат. Бул уруктануу сыртта жүрөт. Уруктанган жумурткасы клеткасы бөлүнүп олтуруп, көңдөй шар бластуланы пайда кылат. Бластуладан кийин гаструла пайда болот. Гаструладан кийин нейруляция процесси жүрүп, бул нейруланы пайда кылат. Нейруладан болсо балдар личинка пайда болот. Бул личинка 3 айга чейин сууда эркин сүзүп жүрүп, андан кийин суунун түбүндөгү кумга кирип, ушул жашоосун улантып, ушул кумдун ичинде жетилет. Ал эми 2-3 жашында жыныстык жактан жетилет балдар. Мына ушундай жол менен лансетниктер көбөйөт балдар. Силерге бүгүнкү тема түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Үйгө тапшырма. Улуу устатыбыз Гапыр Мадаминов агайыбыздын АЖПОК схемасынын негизинде ушул теманы терең өздөштүрүп келесиңер. Бул жерде 37 суроо берилген. Биринчи суроодон баштап тема аркылуу жооп жазып чыгабыз балдар. Биринчи аты лансетник, мисалы, экинчиси заты эмне, хорда, келип чыгышы байыркыл омурткалуулардан келип чыккан. Түзүлүшү каптал жактары кууш келген жаныбар. Андан кийин белгиси баш сөөгү болбойт. Пайдаланышы тамак аш катары пайдаланылат. Түсү болсо агыш түстүү, өлчөмү 8 сантиметр, окшоштугу балыкка окшош. Балдар, силер дагы мына ушинтип ушул суроолорго жооп берүү менен теманы терең изилдеп түшүнүп келгиле. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак, саламат туруңуздар.